Кутман урматтуу окуучулар, менин атым Илгиз Шамырзаев, кыргыз тили жана адабияты мугалими, филолог. Бүгүнкү видео сабакта мен силерге кыргыз тили сабагынан диалектилик сөздөр тууралуу маалымат беремин. Биздин бүгүнкү сабагыбыз төмөнкү максаттарды көздөйт. Сабактын максаттары: билим берүүчүлүк, окуучулар диалектилик сөздөр, алардын бөлүнүшү жана коомдогу орду тууралуу маалыматтарга ээ болушат. Өнүктүрүүчүлүк, сабактын жүрүшүндө келтирилген бир канча мисалдардын жардамында диалектилик сөздөрдү башка сөздөрдөн айырмачылыгын ажыратышат. Тарбия берүүчүлүк, бышыктоо максатында түзүлгөн машыктыруучу көнүгүүлөр үстүндө иштөө аркылуу сабакты кунт коюп уга билүүгө, адептүүлүккө тарбияланышат. Урматтуу окуучулар, силердин кээ бирлериңерде диалектилик сөздөр тууралуу аз болсо да маалымат бар. Алгач сабагыбыздын башында диалект деген эмне, диалектилик сөздөрдүн башка сөздөрдөн кандай айырмачылыктары бар, кыргыз тилиндеги диалектилер кандай топторго бөлүнөт? Дал ушул суроолорубузга жооп берүү аркылуу өзүбүздө болгон маалыматтарды бышыктап, калыптандырууга аракет жасайбыз. Жалпы элдик тилдин жергиликтүү өзгөчөлүгүнө ылайык, өзүнүн кээ бир фонетикалык, лексикалык, грамматикалык өзгөчөлүктөрү менен адабий тилден айырмаланган бөлүгү диалект деп аталат. Диалекти деген сөз гректин диалектос деген сөзүнөн алынып, жергиликтүү тилдин бөтөнчөлүгү деген маанини билдирет. Ал эми адабий тилдеги диалектилерди изилдеген илим диалектология деп аталат. Адатта кыргыз адабий тилине мүнөздүү болгон сөздөрдүн мааниси мамлекетибиздин түрдүү аймактарындагы коомчулукка түшүнүктүү болсо, ал эми диалектилик сөздөр жергиликтүү аймактарда гана түшүнүктүү болуп саналат. Бул диалектилик сөздөрдү башка сөздөрдөн айырмалоочу эң алгачкы кадамы, белги катарында кароого болот. Учурда кыргыз тилинде түндүк жана түштүк деген эки чоң диалектилер бар. Түндүк диалектиге Чүй, Талас, Токтогул, Ысык көл, Нарын областтарында жашаган кыргыздардын тили кирет. Ал эми түштүк диалектисине Ош, Жалал Абад, Баткен облустары кирет. Урматтуу окуучулар, дал ушул жерден силерге бир маалыматты айтып кетүүм абзел. Ал анткени ай ар дайым жерди коштоп жүргөн сыяктуу диалектилик сөздөрдү да коштоп жүргөн сөздөр бар. Алар кыргыз тилинде говор деп аталат. Говор диалектилик сөздөрдүн ичиндеги тилдик өзгөчөлүктөр. Кыргыз тилинде Талас, Чүй, Ысык көл, Нарын, Ош жана башка говорлор бар. Бул маалыматтан белгилүү болгондой, говорлордун колдонулуш чөйрөсү диалектилик сөздөргө караганда алда канча кичине болуп саналат. Мындан чыкты, биз говорлорду диалектилик сөздөрдүн ичиндеги майда тилдик өзгөчөлүктөр деп билсек болот. Урматтуу окуучулар, сабагыбыздын дал ушул жеринде диалектилик сөздөрдүн мүнөздүү бөтөнчөлүктөрүнө да токтоло кетели. Диалектилик сөздөрдүн мүнөздүү бөтөнчөлүктөрү төмөнкүлөр. Жалпы элдик тилге кеңири тарабайт, адабий тилде колдонулбайт, ошол жергиликтүү элдин тилинде, аймактарында гана сүйлөнүп, колдонула берет, башка диалектилерге түшүнүксүз келет, диалектилер өзүнүн чөйрөсүндө, чегинде гана колдонулуп, андагы жашаган элдерге түшүнүктүү келет да, алардын байланыш катнаш жасашы үчүн чоң кызматты аткарат. Эми болсо, диалектилик сөздөргө бир канча мисалдарды келтирели. Мисалы, Ордолуу Ош шаарында төмөндөгүдөй диалектилик сөздөр кездешет. Сыйыр, адабий тилде уй, келле же болбосом кәллә, адабий тилде баш, путак, бутак, секин, акырын, вакыт, убакыт, полот, болот, пул, акча, допу, топу. Ушундай эле диалектилик сөздөрдү Талас облусунан да кездештирсек болот. Байыз, эс алуу, келе жатыры, келе жатат, тыбыт, чөбөгө, моногу, мынабу, кадик, күмөн. Ал эми Нарын диалектиси боюнча айта кете турган болсок, жеркой, терең, аң, чуңкур, зампар, сары кар, көңкө, тандыр, ободо, шырдак, чөңкө, кружка. Ушундай эле диалектилик сөздөрдү Ысык көл облусунан да кездештирсек болот. Бадыбот, чоң чыны, баки, маки, довулгу, табылгы, мыяз, пияз, конок, жүгөрү,
токоч, нан. Ал эми Чүй облусундагы диалектилик сөздөрдүн катарына төмөнкү сөздөрдү кошсок болот. Дегене, чара, тобулгу, табылгы, деңгек, мамы, ракыш, алыс, самвал, замбил, апче, эже. Урматтуу окуучулар, биз жогоруда диалектилик сөздөргө бир канча мисалдарды келтирдик. А бирок кыргыз тилинде бир канча диалектилик сөздөр бар. Кээ бир учурларда алардын маанисин ошол аймакта жашаган адамдардан сурап билсек, кээ бир учурларда бизге атайын китеп керек болот. Бул кандай китеп деп кызыгып жаткан болсоңор, анда дал ушул китеп тууралуу маалымат бере кетели. Диалектологиялык сөздүк. Диалектидеги сөздөрдүн түшүндүрмө сөздүгү. Диалектологиялык сөздүктө диалектилик бай материал жыйналып, ар бир сөзгө маанисине карата толук түшүндүрмө берилген. Сөздүктө кыргыз тилинин лексикасы диалектилик сөздөрдүн эсебинен толукталып жаткандыктан, андагы айрым диалектилерде өзгөчө жергиликтүү элдин турмуштук, чарбачылык, маданий, этнографиялык маанидеги сөздөрүн адабий тилде да кеңири колдонуу менен анын лексикалык курамын андан ары байытууда, ошондой эле этимологиялык жана лингвистикалык изилдөөлөрдү жүргүзүүдө баалуу эмгек болуп саналат. Азыр болсо диалектилик сөздөрдү дагы да болсо тереңирээк түшүнүү максатында аларды сөз тизмектеринен кезиктирип көрөлү. Диалектилик сөздөр сөз тизмектеринде. Эх, жаным, өлүп кетебизби? Элпек аке бар эмеспи? Ошо бүтүрөр, бай салалычы. Кудай сактай көр. Кокус Ысмайылдын качып келгенин билип калып, кадик санап калышпасын. Биз мисал келтирген бул эки сүйлөм улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме жана Бетме-бет аттуу повесттеринен алынды. Биринчи сүйлөмдүн мазмунуна токтолуп кете турган болсок, анда байыс деген сөздүн бизге анчейин түшүнүктүү болбой жатканын туябыз. Ал анткени Чыңгыз Айтматов өзүнүн чыгармаларын жаратууда талас элинин диалектилик сөздөрүнөн пайдаланган. Биз жогоруда сөз кылгандай, байыс деген сөз кыргыз тилинде эс алуу деген маанини туюнтат. Бул сөздүн ордун адабий тил менен толуктап көрөлү. Эх, жаным, өлүп кетебизби? Элпек аке бар эмеспи? Ошо бүтүрөр, эс алалычы. Экинчи сүйлөмдө да талас диалектисиндеги кадик деген сөздүн бар экендигин билдик. Андай болсо бул сөздү да адабий тил менен орун алмаштырып карап көрөлү. Кудай сактай көр. Кокус Ысмайылдын качып келгенин билип калып, күмөн санап калышпасын. Мына, баары өзүнүн ордуна келди. Эми силер кыргыз тилиндеги адабий тилдин ордун биле алдыңар. Көрсө, адабий тил мамлекеттин баардык жарандарына түшүнүктүүлүгү менен айырмаланат турбайбы? Мына ошондуктан да түрдүү радио уктуруулар, телекөрсөтүүлөр, гезит журналдарда даярдалып жарыяланып жаткан макалалар дал ушул адабий тилде жүргүзүлөт экен. Эми болсо өз алдыбызча иштөө сааты келди. Мен силерге 3 сүйлөмдү сунуштаймын, а силер болсо дал ошол сүйлөмдөрдөгү диалектилик сөздөрдү таап, алардын адабий тилдеги аталышын айтып берүүңөр керек болот. Баса, диалектилик сөздөрдүн адабий тилдеги маанисин табууда сүйлөмдөрдүн мазмунуна, айтылыш максатына да көңүл буруу керек экендигин эсиңерге алгыла. Эки лебиң кызыл гүл, ачылгандай мөлмөлүм. Алтын күмүш тиллем бар, аны каткан бир жер бар. Көк жайыкта оттоп жүргөн торпоктордун саны арбып барат. Урматтуу окуучулар, алгач биринчи сүйлөмгө токтололу. Эки илебиң кызыл гүл, ачылгандай мөлмөлүм. Бул саптар Барпы Алыкуловдун Мөлмөлүм аттуу ырынан алынган. Биринчи саптагы илебиң деген сөз түштүк диалектисинде колдонулуп, адабий тилдеги мааниси эрин деп которулат. Ал эми экинчи сүйлөм боюнча сөз кыла турган болсок, алтын күмүш тиллем бар, аны каткан бир жер бар. Өзүңөр байкагандай биринчи саптагы тиллем деген сөз диалектилик сөз. Тилля деген уңгу сөзгө биринчи жактын таандык мүчөсү уланып турат. Бул диалектилик сөз да түштүк диалектисине тиешелүү болуп, адабий тилде алтын деген түшүнүктү берет. Көк жайыкта оттоп жүргөн торпоктордун саны арбып барат. Бул жөнөкөй сүйлөм ичинде келген торпок деген сөз да баштагыдай эле түштүк диалектисине тиешелүү сөз болуп саналат. Адабий тилде музоо деп колдонулат. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабакта биз силер менен биргеликте диалектилик сөздөр тууралуу сүйлөштүк. Мен ойлойм, тема силерге түшүнүктүү жана жеткиликтүү болду деп.
Андай болсо биз бүгүнкү сабакты өзүнүн максаттарына жетти деп эсептесек болот. Сабагыбызды жыйынтыктап жатып, силер үчүн даярдалган үй тапшырмасына көңүлүңөрдү бурабыз. Урматтуу окуучулар, бул чеймеде окуу китебиңердеги 129-көнүгүүдө кездешкен диалектилик сөздөр берилди. Алар ынтылып, гиластай, шырмандай, бадыботторго, чөңкөлөргө, сагаалаган, торпогум, жамы, эдем. Келтирилген диалектилик сөздөрдүн адабий тилдеги маанисин таап жазабыз. Эскерте кетүүчү жагдай, бул сөздөрдүн маанисин табууда ата-эне, бир туугандарыңардан жардам сурап, же болбосо диалектологиялык сөздүктөн пайдалансаңар болот. Кийинки сабактарыбыздан амандашканча сак саламатта тургула.